Кемин районундагы Кайыңды айылында ичүүчү таза суу таңкыстыгы калктын көкөйгө тийген көйгөйүнө айланган. Таза суу системасы мындан 50 жыл мурун курулуп эскилиги жеткен. Элеттиктер тоодон түшкөн сууну эч эле тазалоосуз ичип келишет. 2021-жылы айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун негизинде айылга ичүүчү суу киргизүү аракети башталып, учурда иштин 70%дан ашыгы бүтүп калды. 33 миллион 700 миң сомдук таза суу долбоору иштеп жатат. Быйылкы жылга 70% бүтүп, кыш болуп суук болгонуна байланыштуу 30% ушул 23-жылдан баштап май-июнь айына чейин толугу менен бүтөт. Таза суу болбогонун аркасынан ар кандай жугуш торлор көп катталып атат. Таза суу чыгаруу үчүн 150 метр тереңдиктеги жаңы скважина казылып, кубаттуулугу 250 куб метр болгон 2 резервуар калыбына келтирилүүдө. Ал эми суу системасын эффективдүү тейлөө максатында Көкөйрөк айыл өкмөтүнүн алдында Кайыңды таза суу муниципалдык ишканасы түзүлдү. Ишкана долбоордун негизинде тейлөө техникалык жана офистик жабдуулар менен камсыздалат. Ага кошумча айылдагы кожолуктарга суу эсептегичтер орнотулуп берилет. Трубалар 80% уже салынып өттү. Эми биз аркасынан эле былтыр күз айында баштап кеч болуп кеткенине байланыштуу 40 үйгө гана киргизүүгө жетишип калдык. Буюрса ушул тоң кетсе азыр эми баштайлы деп турабыз. Азыр элдин баары эле таза сууга муктаж. Себеби азыркы ичип жаткан суубуз андай таза эмес. Ошол себептен элдин да көз карашы жакшы бул сууга. Жакынкы 2-3 айда Кайыңды айылындагы болгон бардык социалдык мекемелер суу системасына толугу менен кошулат. Андан тышкары ал Токумбаев атындагы орто мектептин дааратканасы техникалык жактан иликтөөдөн өтүп жакшыртылат же кайра курулат. Мектепте дагы санузелдер, ички туалеттер, мугалимдерге, окуучуларга баары салынат. Кышында окуучуларга сыртта суукта, сырткы дааратканаларга барбай ичинде ызык суу менен баары курулуп бүтөт. Кудай урса ушу сентябрда окуучуларыбыз, мугалимдерибиз ички дааратканаларга кирип калат деп ойлойбуз да. Ошондой эле жергиликтүүлөр арасында гигиенаны сактоо үчүн санитардык шарттарды түзүү боюнча түшүндүрүү иштери дагы жүргүзүлгөн. Натыйжада үй чарбаларында санитарияны жакшыртуу максатында айрым айыл тургундары санитардык техникалык курулмасын модернизациялоого субсидия алууга арыз беришкен. 48 кожолук биздин ушул долбоорго кайрылып, субсидия алуу боюнча арыз жазышкан. Ошол 48 кожолукта азыр иштер алып жүрүлүп атат. Анын ичинен 18 кожолук уже даяр ички санитардык курулмаларды куруп, долбоорго арызын өткөрүштү. Азыр ага жакын арада каражаттарын алышат. Калган 30 үй бүлө дагы баягы айылда каалоочулар чыгып, азыркы күндө арыздарды кабыл алып атабыз. Айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун негизги максаты жугуштуу оорулардын алдын алуу үчүн аймактардагы санитардык абалды жакшыртуу. Долбоорду Кыргызстандын министрлер кабинети Дүйнөлүк банк менен биргеликте ишке ашырууда. Автандил Бактыбеков, Жумой Исманалиев, СТВ.